Достор, негизи көп учурда могу Бөкөнбаевден сол кайрылышат да. Анан ошол себептен могу 3-полоса көп керектүү болбойт азыркы учурда мен түзгөтөчү. Могулар өтөрүм эле маяктан перестроение кылса болмок да негизичи. Эч кимге тоскоол болбой эле. Мисалы үчүн могу К5 азыр карасаңар эми аракет да кылган жок да, эми кетпеген ошой деле кетти. Даже байкап көрсөңөр, могу Кулатовдон деле маяктан көрүнүп турат да. Көбүнчөсү эле ортого менен кетет, түз кеткендер ортого өтүшөт да. Себеп дегенде алдыда эми Кулатовго солго бургандар да бар. Солго поворот күйгүзсө деле бул кетип баратат, пофиг элечи. Азыр байкап дагы моргать этип коет. Болбосо анын астында да машина турат, мына поворотник мененчи. Эми бул деген, допустим, могу К5 азыр кайра ушул жерден чыкты да. Ушул жерден оңго кирип, кайра солго чыкты. Мындай лишний маневрлардын эмне кереги бар дейм да. Бул деле кооптуу, ортоңку полосандагы мындай общий потокту да тармайсыз. Анан кайра эле сол жак менен кетти, түп кетти Горькийге. Астында көрүп атат, автобус кайрылып атканчы. Все равно түп кетти, анан кайра оң полосага кирип атат да. Булар көрдүр, каждый кирген сайын общий потокту тармайсыз эттирет. Бияктан 1-2 машина кыпчылып кирет, бирактан 5-6 машина өтө албай калат. Ушул жагын ойлош керек да. Бул деген солидарность эмес, бул деген наглость да. А силер мындайларды өткөзбөй койсо солидарный болбойсуңар дээрсиңер да, бул такыр тура эмес. Мына 570 алдын ала мына көрдүр, күйгүз поворотнигин. Тети К5 дагы тура эмес. Ал жерден Карасаевден түз жана солго болбой, только оңго негизи. Мындай кылганда такыр тура эмес. Анан бирдемкени айтса эле майда чүйдө берсе, хотя бы ушу майда чүйдөнү өздөштүрө алайлы да, анан чоң нерсени сүйлөйбүз да. Сүйлөгөндө асман чапчык тиги президенттерге чейин обсуждать этебиз, а өзүбүз мындай элементардуу бир майда чүйдөнү мындай так алып барып жүрө албайбыз да. Ошол себептен достор, ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек да, оңолуунучу. Жол эрежесин сактап, мына көрдүр, пробка тыгын, булар өткөзсүн, мен кеттим.